Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн силер менен сабакта Талас районуна караштуу Рыспек Айдаралиев атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Медетова Магера Медербековна болом. Сабакка даярсыңарбы? Маанайыңар кандай балдар? Албетте, маанайыңар эң жакшы деп ойлойм. Деңиздей терең билим, тоонун чокусундай бийик ийгиликтерге жетишиңерге тилектешмин. Балдар, бүгүнкү биздин темабыз ачылыш үчүн тема деген сөзгө тыгыштык талдоо жүргүзүшүбүз керек экен. Анда т тыбышынан баштайлы. Т тыбышы каткалаң үнсүз. Йоттошкон тамга. М жумшак үнсүз. А жоон үндүү. Эң сонун азаматсыңар балдар. Мына эми балдар, пазлыбыз ачылды. Эми темабыз эмне жөнүндө болорун бул видео аркылуу билип алалы. Кана балдар айткылачы, бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө болот экен? Ооба, туура айтасыңар. Бүгүн биз достор жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү өтө турган темабыз дос болууну үйрөнөбүз. Сабактын максаты жана көрсөткүчү менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта дос, достук мамиле, жолдош, достошуу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Дос, жолдош, достук түшүнүктөрүнүн негизинде ой бөлүшүп, маанисин билесиңер. Окууда жана эмгекте өз ара жардамдаша билүүгө үйрөнөсүңөр. Доско, достукка карата сый мамиледе болууга тарбияланасыңар. Сабагыбыздын максатына кантип жетебиз? Эгерде биз досторго туура мамиле кылганды билсек, досту туура тандап, адептүү дос күткөндү билсек, достукка бекем болууга үйрөнсөк, сабагыбыздын максатына жетебиз. Келгиле балдар, дос, жолдош, достук деген сөздөрдүн маанисин түшүнүп алалы. Дос, бирөө менен достук мамиледе болгон адам. Жолдош, кимдир бирөө менен көз карашы, жашоо шарты боюнча жакын болгон, ошондой эле кимдир бирөө менен жакшы мамиледе болгон адам. Достук бул өз ара ишенимге, мээримдүүлүккө, жалпы кызыкчылыктарга негизделген эки же андан көп адамдардын тыгыз мамилеси. Балдар, силердин досуңар барбы? Албетте бар. Ар бир адамдын досу болот. Биз кичинебизден дос күтөбүз. Чыныгы дос кандай болот? Ал сага жакшы сапаттарды өөрчүтүүгө жардам берет. Дайыма колдоп турат. Башыңа оор кыйынчылык келгенде жардамга келет. Мындай досторду табыш оңой эмес. Эгер сен баарына жагам деп достошо берсең, жаман досторго кабылышың мүмкүн. Китептин сыртына карап баа бербе. Аны окуп көр дегендей, ал адам менен баарлаш. Байка, сага дос болууга ылайыктуубу? Жаман адаттары жокпу? Байкаштыр. Эгер жаман адаттары болсо, ал адамдардан алыс бол. Ишеничтүү, кечиримдүү, таарынычтарын эстей бербеген балдар менен достош. Бир нерсени унутпа. 1000 жалган достон
Бир чыныгы дос артык. Айланаңа көз чаптыр. Жүрөгүңдү ач. Ар кандай адамдар менен достош. Улуулар же кичүүлөр менен дос болсоңор да болот. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Улуту, маданияты ар кандай балдар менен да дос болгула. Достукта чек жок. Эң негизгиси, түз жүргөн адамдар жакшы дос боло алат. Достугуңду бекемдегенге бүт күчүңдү жумша. Достук өсүмдүккө окшош. Аны багыш керек. Досуңа берилгендикти көрсөт. Сабырдуу бол. Өзгөчө оор учурларда досуңа жөлөк бол. Ушуларды аткарсаңар, достугуңар гүлдөп өсөт. Жашооңордо далай адамдар менен жолугушасыңар. Бирок кимдер менен дос болуусуңар өзүңөр чечесиңер. Ошондуктан акылдуу, ыймандуу досторду күткөнгө аракет кылгула. Чыныгы досторду тапканга умтулгула. Келгиле балдар, 3 достун окуясы менен таанышып көрөлү. 3 дос токойго эс алууга барууну жана өздөрү менен бирге тамактарын алып алууну чечишет. Эртеси алар токойго жөнөшөт. Бирок Султан шашып жатып, баштыкка салган тамагын унуткан боюнча жөнөйт. Алар токойго келип ойношот. Бир убакта курсактары ачып, чарчашып, тамактанып алууга келишет. Бирок Султан тамагын унутуп койгонун эстеп, капалуу четте туруп калат. Сага эмне болду, Султан? Тамагымды унутуп калыптырмын. Кантип эле? Эми эмне кыласың? Кечке кантип жатайсың? Курсагың ачат да. Мен тамагым менен бөлүшө албайм. Мен өзүм эле алып келгем, деди Эркин. Сен капа болбо. Менин тамагым бар. Менин тамагым баарыбызга жетет. Мен бөлүшөм, деди Актан. Ошентип Актан өзүнүн тамагын Султанга бөлүп, чогуу тамактанганга отурушту. Ал эми Эркин өз тамагын өзү жеп, алардан алысыраак жерде тамактанды. Кана балдар, 3 достун окуясы боюнча суроолорго жооп берип көрөлү. Султан, Актан, Эркин булар кимдер? Достор, бир туугандар. Туура, достор. Султан эмнеге капаланды? Үйүнө кеткиси келиппи? Же түшкү тамагын унутуп калыппы? Туура, түшкү тамагын унутуп калып. Кимиси чыныгы дос деп ойлойсуңар? Актанбы же Эркинби? Албетте Актан. Эмне үчүн Актан чыныгы дос деп ойлойсуңар? Досу менен чогуу ойногону үчүнбү? Досун кыйын учурда таштаган жок. Туура, досун кыйын учурда таштаган жок. Эркин эмне үчүн түшкү тамагын бөлүшкөн жок? Ал өзүмчүл бала. Түшкү тамагы аз эле. Туура, ал өзүмчүл бала. Эркиндин ордуна болсоңор, эмне кылат элеңер? Досум менен чогуу тамактанат элем, мен дагы бөлүшпөйм. Досум менен чогуу тамактанат элем. Азаматсыңар балдар. Ата бабаларыбыздан калган накыл сөздөргө көңүл буралы. Чыныгы достон жардамыңды аяба. Жакшы менен дос болсоң, жетесиң муратка. Жаман менен дос болсоң, каласың уятка. Балдар, биз жакшы адамдар менен дос болсок, көп ийгиликке жетет экенбиз.
эгер жаман адамдар менен дос болсок, уурулукка, кылмыштуулукка барып, уятка калышыбыз мүмкүн. Өзүбүз эле эмес, ата-энебизди, бир туугандарыбызды, тууган уругубузду уятка калтырабыз. Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсе. Балдар, биз достукту баалап, ыйык туталы. Дос сенин күзгүң. Балдар, дос тандаганда жакшы досторду тандашыбыз керек экен. Анткени досубузга карап, бизди кандай адам экенибизди билип коюшат экен. Жакшы дос менен жүрсөңөр, жакшы атка коносуңар. Ал эми жаман балдар менен жүрсөңөр, жаман атка калып каласыңар. Дос тандарда, дос силердин күзгүңөр болорун эсиңерден чыгарбагыла. Келгиле балдар, дос деген сөзгө бардыгыбыз чогуу синтикейин түзүп көрөлү. Дос кандай болуш керек экен, балдар? Адептүү, акылдуу болуш керек экен. Эки сөз менен түзүп көрдүк. Эми дос силер менен эмне кылат? 3 сөз менен айтып көрөлүчү. Ойнойт, жардамдашат, сүйлөшөт. Туура. Эми балдар, дос деген сөзгө 4 сөздөн турган сүйлөм түзүп көрөлүчү. Актан досуна жардам берди. Туура. Балдар, дос деген сөзгө мааниси жактан жакын келген сөздү айтып көрөбүз. Бир сөз менен. Жолдош. Эң сонун. Балдар, силер тапшырманы абдан жакшы аткардыңар, азаматсыңар. Балдар, бизге макалдагы калтырылган сөздөрдү тап деген тапшырма келиптир. Анда баарыбыз чогуу аткарып көрөлү. Сомуң болгончо досуң болсун. Макалдарды толуктагыла дейт. Келгиле сөздөрдү таап көрөлү. Адам, жүз, куш. Кайсы сөзү дал келет? Туура, 100 сомуң болгончо. Эми кийинки бөлүңүн табабыз. Адам, 100, куш. Туура, 100 досуң болсун. Андан кийинки макалды карайбыз. Доссуз, канатсыз. Эми калтырылган сөздөрүн табалы. Адам, 100, куш. Доссуз адам. Туура. Андан кийинки калтырылган сөздү табалы. Адам, 100, куш. Канатсыз куш. Туура, азаматсыңар. Эми макалдарды толугу менен окуп көрөбүз. 100 сомуң болгончо, 100 досуң болсун. Туура. Доссуз адам, канатсыз куш. Туура, балдар. Силер сөздөрдү туура таптыңар. Азаматсыңар. Келгиле балдар, бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Дос деген сөздүн ар бир тамгасына ойлорубузду айтып көрөлү. Д. Дос болууну үйрөндүк. О. Ой бөлүшүп, өз оюбузду айта алдык. С. Сылык, сый урмат менен дос болууга үйрөндүк. Азаматсыңар. Балдар, үйгө тапшырма алалы. Дос жөнүндө макал ыр жаттоо. Балдар, бүгүнкү сабакта дос жөнүндө эң жакшы маалыматтарды алдыңар. Бардыгыңар сабакка эң жакшы катыштыңар. Эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.